Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы классикалык орто кылымдагы Батыш Европа дүйнөсү. Сабактын планы: Европа мамлекеттеринин орто кылымдагы Батыш Европа дүйнөсү. Коомдун социалдык түзүмү. Батыш Европанын орто кылымдардын саясий картасы. Батыш Европадагы адамдар орто кылымдагы элдердин эмгекке болгон мамилеси. Орто кылымдарда Батыш Европанын экономикасы агрардык болгон. Алар дыйканчылык, аңчылык, мал багуучулук, балык уулоочулук менен алектенишкен. Айыл чарбасы, экстенсивдүү айдоо жерлеринин аянты кеңейтилген. Батыш Европадагы шаарлар. Батыш Европада шаар куруу 10-кылымда башталып, 12-кылымдын 90-жылдарына чейин созулган. 10 жыл ичинде 200 жаңы шаар негизделген. Шаарлардын экономикалык ишмердиктеринин өндүрүштүк, соода-саттык жана тейлөө чөйрөлөрү корпорациялык принцип боюнча уюштурулган. Башкача айтканда, өзүнүн кесиптик ишмердигин белгилүү бир корпорациянын мүчөсү гана жүргүзө алган. Коомдун социалдык түзүмү. 10-11-кылымдарда бенефицийден феодго аскердик жана администрациялык кызмат өтөгөндүк үчүн берилүүчү мурастык жер ээлигини өтүү мезгили аяктаган. Феод берүүчү адам сеньор, жер алуучу болсо вассал деп аталган. 10-кылымда майорат укугу боюнча жер албаган ортончу жана кенже уулдарына ата титулу мурасталган. Бюргерлер сословиеси. Шаарлардын кеңейиши менен феодалдык бийлигинин бошогон же королдук бийликтен өз алдынча башкаруу укугун сатып алышкан шаарлардын пайда болушу менен бюргерлер сословиеси калыптанган. Бюргер шаар артыкчылыктарына ээ болгон. Шаарга жашоого укуктуулук, шаардын өз алдынча башкарууга катышуу, үйлүү болуу жана башкаларды алышкан. Бюргер шаар төлөмдөрүн, алык-салыктарды төлөөгө милдеттүү болгон. 15-кылымда Батыш Европада өпкөдөн кагынуу эпидемиясы тараган. Натыйжада калктын 3-төн 1 кырылган. Калктын азайышынан экономика начарлаган. Ал кезде европалык соода-саттыктын борбору Венеция болгон. Венецияда чыккан соода жолдору дүйнөнү бириктирген. 1500-жылы Батыш Европада калктын саны 65-80 миллион адамга жеткен. Техниканын өнүгүшү, кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү, тоо-кен өндүрүшү, токой кыркууда, ун өндүрүүдө да техникалар колдонула баштаган. Сууда сүзүү жана кеме куруу өндүрүшү да өнүккөн. Кемелер, карталар, лодцалар, компастар менен жабдылып, кыйла өркүндөтүлгөн. Капиталдын топтолуу процессинде Европага колониялардан баалуу металлдар, алтын жана күмүштөр келип турган. Франция менен Англиянын ортосунда белгилүү 100 жылдык согуш башталган. Ал 1337-1453 жылдар аралыгында жүргөн. Согуштун натыйжасында Франция өз алдынча мамлекеттик түзүлүш укугун сактап калган. Ал эми Англия француздук тактыга доомат коюудан баш тарткан. Кызыл жана ак розалардын согушу. Англияда кызыл жана ак розалар согушу 1455-1485 жылдар аралыгында болуп, анда Плантагенет уруктарынын 2 бутагы бийлик үчүн согушуп, бул жарандык согушта бири-бирин кырып, натыйжада Теодорлор династиясына жол ачылган. Испания менен Португалиянын күрөшү. Испания менен Португалиянын күрөшүнүн натыйжасында 1480-жылы макулдашуунун натыйжасында чек аралар горизонталдуу бөлүнгөн. Канан аралынын параллелинен түштүккө кеткен жерлер Португалиянын ээлиги болуп калган. 1494-жылы макулдашуу боюнча чек ара вертикалдуу бөлүнгөн. Жашыл Тумшук аралынан Атлантика океаны аркылуу 370 лиг 2000 километрден ашуун аралыкта өткөн. Ушул чектин батышы Испанияга, чыгышы Португалияга тиешелүү болгон.
Скандинавия корольдуктары. Скандинавия корольдуктары 1397-жылы Кальмар униясы боюнча түзүлгөн. Скандинавия корольдуктарына Дания, Норвегия жана Швеция кирген. Швейцариялык союз. 1291-жылы Швейцариялык союз түзүлгөн. 1315-жылы расмий түрдө катталган. 1499-жылы Шваб согушунда Ыйык Рим империясын жеңип, Швейцариялык союз толук эркиндикке ээ болгон. 1648-жылы Швейцария эл аралык деңгээлде таанылган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Батыш Европанын орто кылымдагы экономикалык өнүгүүсүнө талдоо жүргүзгүлө. Батыш Европалык коомдук түзүлүшкө мүнөздөмө бергиле. Эрте, жогорку жана соңку орто кылымдардагы адам коомдугу өзүнүн ордун кандайча түшүнгөн? Батыш Европадагы адамдар орто кылымдар мезгилинде эмгекке кандайча мамиле кылышкан?